Өлкө экономикасы саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген учурда бийлик башына келип жатам. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдоо бүгүнкүдөн да артык керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономиканы калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып, 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий туруктуулук керек. Коррупция 30 жылда калыптанып калган. Ал жөн эле коррупция эмес, экономикалык, саясий жана кландык башкаруу коррупциясы. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Садыр Жапаров. Россияга жөнөгөн кыргыздардын жон терисин ким шылып жатат? Садыр Жапаров ушул экөөнү кызматтан албасаңыз болбой калды. Антимонополиянын жетекчиси Сабиров Шухрат жана аэропорттун жетекчиси Бакыт Сыдыков ушул бааларды көрүп туруп деле көрмөксөн болуп атасыңарбы? Же эмне доляда отурасыңарбы? Москва Бишкек 15 000 сом орточо баа. Ошол эле учактын кайра Москвага кайтышы 70 000 сом, плюс 12 000 сом. Аягында 82 000 сом. Учак кайра ошол эле жол менен кайтабы же дүйнө кыдырып 20 саат учуп ана Москвага келеби? 82 000 минус 15 000 сом, барабар 67 000 сом. 200 пассажир 13 миллион 400 000 сом. Бир рейстен 13 миллион 400 000 сом. Жумушсуздуктун айынан, айла жоктон, акча жоктон Россияга жөнөгөн кыргыздардын жон терисин ким шылып жатат деп суроо коет Гүлпери Жаныбек кызы. Айданбек Ахматов, чөө бизнес. Кыргызстанда жумушсуздук, баарынын көзү Россияга бурулган. Эптеп кетүүнүн айласын издегендер көп. Мына ошол мекенинен айласыздыктан кетип жаткан, жумуш издеп бараткан жаштарды, жарандарды чөөчө таалаган компаниялар, аларды талоого жол берип, ун чукпай табакташ болуп жаткан мамлекеттик органдар, өкмөт, бийлик башчылары отурат. Кайда антимонополдук комитет, кайда экономикалык кылмышка каршы күрөшкөн полиция, кайда УКМК, кайда парламент, кайда президент? Бир билеттин баасы 30-65 000 сомдон каалаган бааны коюп сатып жатышат. Негиздемеси 10-15 000 сом. Жаштар карыз алып, коррупционерлердин кулкунуна куюп туруп араң чыгып кетип жатышат. Бир учактан коррупционерлер негиздемеден эле 10-20 000 доллар пайда көрүп жатышат. Эсептеп көрүңүз, бир негиздеменин баасы 10-15 000 сом. Бир учакка 150 адам отурса, анда ар бир каттамдан эле 1,5-2 миллион сом же 20-25 000 доллар пайда көрүшөт. Бир күндө 10 каттам болсо, анда күнүнө канчадан пайда табышат? Мигранттарды шорлоткон мындай акча менен кандай кызматты болбосун 300 000 долларга 500 000 долларга сатып алуу кеп бекен. Негиздемени Москвада сураган жан жок. Манас аба майданынан да негиздемени карабай туруп учакка салган атайын шумпайлар жүрөт. Мына кече жакын адамдарыбыз Москвага учуп барышты. Жалпысынан 40-45 000 сомго учушту. Бул жерде негиздемесин текшерген жок. Бирок жооп берүүчүлөр билет менен кошо акчасын алышкан. Москвага түшкөндө негиздеме жөнүндө сөз да болгон эмес. Эч ким сураган да эмес. Манас аба майданында билет саткан компаниялар да абдан уюшулган. Пандемияны пайдаланган, жогору жактагылар менен байланышкан коррупциялык схема иштеп жатат. Эл муну билип жатат, билип эле жаткан жок, жон тери менен сезип жатат деп жазат ал. Мелис Аспеков Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берүүдө. Кыргыз темир жолу ишканасынан 250 000 доллар талап кылып алып кармалган Мелис Аспеков экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын башчысы Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө берүүдө. Жапыкеев ушул жума камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу өздүк булактардан белгилүү болду. Бизге жеткен маалыматка ылайык, Мелис Аспеков 250 000 доллардын 50 000 долларын Сыймык Жапыкеевке бергем деп көрсөтмө берүүдө. Эске салсак, Садыр Жапаровдун Чүй областындагы штаб башчысымын деген Мелис Аспеков менен Улан Жураев деген жаран 9 январда УКМК тарабынан кармалган. УКМК буга чейин депутат Кубанычбек Жумалиевден 160 000 доллар алып кармалган адам экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын башчысынын жардамчысы экенин жарыялаган. Бирок бул маалымат тууралуу кенен түшүндүрмө берилбей, ишти унуткарышкан. Сыймык Жапыкеев Чоң Казат партиясынын лидерлеринин бири. Ал 5 октябрдагы окуялардан кийин кызматка келген. Кулак, Тараза. Мелис Аспековдун 250 000 доллардын 50 000 долларын Финполициянын төрагасы Сыймык Жапыкеевке бергем деп айтканы чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Жапыкеев 24 KG басылмасына билдирди. Анын айтымында анын Мелис Аспеков менен эч качан байланышы жок. Ал кимден эмнени талап кылганын тергөө аныктайт. Учурда тарап жаткан эмиштер жалган.
Мелис антип айтмак эмес болчу. Улан Жураевди такыр тааныбайм, бир жолу эле кафеден көргөм, деди ал. Мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова Финполго суракка чакырылды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында коронавирус пандемиясы учурунда социалдык блокту жана саламаттыкты сактоону көзөмөлдөгөн бардык аткаминерлер суракка чакырылат. Финполициянын тергөө бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Риспаев козголгон иштин алкагында экс-премьер-министрлер Мухамбеткалый Абылгазиев менен Кубатбек Бороновдун, мурдагы вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова жана Аида Исмаилованын, мурдагы саламаттыкты сактоо министрлери Космосбек Чолпонбаев менен Абдикарим Сабиржановдун, ошондой эле экс-каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын жоопкерчилиги каралып жатканын айтты. Өндүрүштү эки бөлүккө бөлдүк: пандемияга даярдануу жана ага каршы күрөшүү, деди ал. Мындан тышкары, коронавирус пандемиясы учурунда алынган жардамды бөлүштүрүү маселеси өзүнчө өндүрүштө каралып жаткандыгын кошумчалады. Текебаев: Жапаровдун шайланган президент жана өкмөт башчы болуп турушу мыйзамсыз. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев Супер ТВ порталына маек куруп, Садыр Жапаров жана Конституция боюнча референдум жана күздө болот деп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу пикирин айтты. Ошондой эле Жээнбековдун ага болгон басымы тууралуу да белгилеп өттү. Текебаев Жапаровдун учурда шайланган президент жана өкмөт башчылыкты өткөрүп бербей жатышын мыйзамдуу одону бузуу деп баалады. Жапаров президенттик шайлоого аттанаар алдында премьер-министр кызматын толук өткөрүп бербестен ыйгарым укуктарын убактылуу токтоткон болчу. Азыр өкмөт башчысынын милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарууда. Садыр Жапаровдун кыялындагы конституциясы. Садыр Жапаров инаугурациядан кийин президенттик кызматка киришет. Анын ыйгарымдары бүгүнкү конституцияга ылайык болушу керек. Ал бүгүнкү конституцияны сактайм деп ант берет. Бүгүнкү конституцияда президенттик кызмат менен башка кызмат, ошонун ичинде өкмөт башчылык бири-бирине келишке сыйышпайт деген принцип бар. Менин жеке оюмча, ал инаугурацияга барганга чейин, балким ошол күнү эртең менен өкмөт башчылыктан биротоло кетиши керек. Мыйзам боюнча өкмөт коалициялык көпчүлүк тарабынан түзүлөт, бирок Жапаров мырза берген интервьюларында кийинки өкмөт ким болоорун тандай элекмин деп, өзүнүн оюндагы, кыялындагы конституция бүгүн эле кабыл алынып калгандай сүйлөп жатат. Анысы туура эмес, бир нерсе айтарда бүгүнкү мыйзамды сыйлап, ошонун рамкасында айтышы керек. Май айында жаңы конституция күчүнө кириши керек. Жаңы мыйзам долбоору кийинки жума жогорку кеңешке келип түшөт деп айтты Садыр Жапаров. Мыйзам боюнча жаңы мыйзам долбоору келип түшкөндөн кийин 1 ай коомдук талкууда болушу керек. Андан кийин 3 окуу менен кабыл алынат. Ар бир окуунун ортосу 10 күн болушу зарыл. Эгер мыйзамдын нормаларына таяна турган болсок, 2 ай январь-февралдын ичинде референдум жарыяланат. Референдумду апрелде өтүүчү жергиликтүү шайлоолор менен чогуу болот. Эгер аларды кошпосок, эл келбей коет. Экинчиден акча кетет. Май айында ошондо бизде жаңы конституция күчүнө кирет экен. Андан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Шайлоонун мөөнөтү ал болор күндөн 3 айдан эрте эмес, 4 айдан кеч эмес жарыяланышы керек. Сентябрь-октябрь айына барат. Жээнбековдор менин парламентке келишимди каалаган жок. Мен парламенттик шайлоого катышпаганымдын көп себептери бар. Ошол себептин бири Жээнбековдор менин парламентке келишимди каалаган жок. Эгер кааласа, мен соттон 1,5 жыл мурда эле акталып, депутат болуп келип отурмакмын. Шайлоого Атамекендин таасири балким башкача болмок. Балким Атамекен өтүп кетсе, 3 партия мынчалык беспредел кылбайт беле, бул революция болбойт беле. Мен шайлоого катышпайм дегенден кийин биздин талапкерлерге болгон басым азайды. Админ ресурс шайлоо баштала электе эле колдонулат. Мен шайлоочуларга айтып коеюн, админ ресурс шайлоо убагында эмес, шайлоо баштала электе эле колдонулат. Кантип колдонулат? Ар бири өзүнүн командасын түзөт. Бийлик дагы өзүнүн командасын түзөт. Партияга добуш ала турган адамдарды, авторитеттүү, жакшы адамдарды деген жокмун, добуш ала турган деп жатам. Бирөө сатып алат, бирөө коркутуп алат, бирөө алдап алат, бирөө авторитети менен алат. Добуш ала турган адамдарды бийлик өзүнө керектүү партияларга киргизгенге аракет кылат. Өзүнө керексиз добуш ала турган адамдарды куйт. Ар кандай жол менен админ ресурс шайлоо баштала электе пайдаланылат. Админ ресурс десе эле биз бийликтегилерди, атка минерлерди эсептейбиз да, бирок андай эмес, андан башка ресурс бар. Айрымдарынын базарлары бар, банктары бар дегендей. Ал жакта 1000ден 3000ге чейин киши иштейт. Ошонун баары ресурс. Шайлоо бүтөт, базарда иштеген киши кожоюну менен өмүр бою иштейт. Керек болсо баласы дагы иштейт.
Бир мандаттуу шайлоо системасы тууралуу. Текебаев өз сөзүндө жогорку кеңешке бир мандаттуу округтан депутат болуп шайлануу тилекке каршы коррупциялашкан шайлоолорго алып келерин эскертти. Бир мандаттуу шайлоону жактап келген Садыр Жапаров элдин сунуш талабын эске алуу менен депутаттардын санын 90го чейин азайтып, анын 55 партиялык система менен калган 35 бир мандаттуу жол менен шайлана турганын айтып келет. Кыргызстанда 10 январда кезексиз президенттик шайлоо менен мамлекеттик башкаруу формасын аныктай турчу референдум өттү. Боршайкомдун алдын ала берген маалыматы боюнча Садыр Жапаровго шайлоого катышкандардын 79%дан ашыгы добуш берген.